Алымбек Татқасан уулунун 223 жылдыгына карата өткөзүлүп жаткан республикалык деңгээлдеги ири мааракенин алкагында кыргыз улуттук оюндарынын ичинен көк бөрү оюну бүйүр кызытарлык деңгээлде өтүп жатат. Бул оюндар кечээ башталган, жалпысынан 8 команда катышты. Көк бөрү оюну жаңы эреженин негизинде эч кандай кооптулук тудурулбай тынч өтүп жатат. Оюн өтө сонун өтүп атат. Оюнду көрөбүз деп дамал албай кыйналып кеттим мен ушечи. Оюн өтө тынч өтүп атат. Жергебизде ушундай тынчтык оюндар боло берсин. Алымбек Татқасабыздын 225 жылдыгы өтүп атат. Кыргыз элинде өнүгүүсү боло берсин. Оюн сонун өтүп атат. Эрежелер, тартиптер өтө жакшы. Бардыгы өзүнүн ордунда жакшы өтүп атат. Оюн жакшы. 1-2-ге Каракулжа менен Алай ойноп атат. Финалдык оюнда Алай жана Каракулжа райондорунун командалары беттешти. Баш байге үчүн таймашта көк бөрүчүлөр бүйүр кызыткан оюн көрсөтүштү. Акыркы мүнөттөрдө Алай командасы ийгиликти имерип 3-2 эсебинде жеңишке жетти. Ошентип биринчи орунга чыккан Алай командасы 600 000 сомдун тасыктамасын алды. Каракулжанын командасына 400 000 сом сый акча берилсе, өзгөн менен ноокаттын көк бөрүчүлөрү да акчалай сыйлыкка арзышты. Эң эле эрежелердин бир өзгөргөн нерсеси атты урдурмай деген нерсе жок болду да. Башта урдуруп, тосуп, ошол нерсе азыр тозот, бирок урдурбайт. Ал эми ошол эле учурда мисалга улакты коргонуу жулат да. Ал эми башта билишкен урдуруп жыгытууга чейин барышкан. Ага ошол одоно көрүнүштөрдү азыр жок кылып, жакшынакай эрежелер иштелип чыгып, баштагыда 2 мүнөт эле удаление кеткен болсо, азыр крупный нарушенияда уже 4 мүнөт удаление берет. Ошонун жакшы эрежелер өзгөрүп, кече бир да кырсык же болбосо бир да жаңжал болгон жок. Кечке 10 оюн өткөрдүк. Ошол оюндар бир жогорку деңгээлде өттү да, кечеги оюндардачы. Маракеге көр кошкон улуттук оюндардын негизги бөлүгү Калама жайлоосунда да уланды. Мергенчилердин оюну болгон салбурун уюштурулуп, анда бүркөт салуу, карчыга жана ителги ойнотуу, тайган салуу, 40 метр аралыктан жаатуу, табак атуу жана ат үстүндө жаатуу боюнча мелдештер орун алды. Жерден жаатуу боюнча азыр 3-чү орундар аныкталды. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй табак атуу боюнча мелдештер жүрүп атат. Абдан кызуу деңгээлде өтүп атат. Жалпысынан салбурунчулар 100га жакын салбурунчулар бар, анын арасынан 30-у ушул жаачылары да өсөт. Мен өзүм Жалал-Абадтан келдим. 3 жылдан бери жаатам. Акыркы барып келген жерим бир 15 күндөй болду. Биз Венгрияга барып келдик. Андан биз Байгүл 4-чү орунду алды. Бүгүн азыр 1-чи, 2-чи орунга эртең эме кылабыз, байгеге буйрса чыгабыз. Азыр финалдамын. Тахмелеп, таамай аткан чеберлердин ордо оюнуна да өлкөнүн булуң бурчунан мыктылар чогулган. Жарым финалдык оюндар кызуу өтүп, алдыдагы финалдык беттешке чыкчулар аныкталды. Манас атабыз убагында мындайча айтканда согуш жортулга чыгарда, биринчи өзүнүн желдеттери менен ордо ойногонда, бул ордо оюну негизи баягы ханга атака кылуу деген максатта да, чабуул кантип кылыш керек, кантип ханды өлтүрүш керек дегендин баарын ушу ордодо камтыган да. Анан ордо оюнунун ден соолукка пайдасы, бул булчундары иштейт, колдун кистилери, бул ден соолукка өтө пайдалуу оюн деп айтсам болот. Улуттук оюндар боюнча мыктылар 12 сентябрда аныкталат. Аны менен Удаат оюндарынан Кунан чабыш, жорго салыш жана Аламан байге өтөт. Белгилей кетсек, Алай жергеси Алымбек Татқасан уулунун 225 жылдык маракесин республикалык деңгээлде чоң масштаб менен белгилеп жатат. Асылбек Тагайбек уулу, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош.